Балдар, ассаламу алейкум. Бир балакайдын өтө бир татаал начар мүнөзү болуптур. Ал менин мүнөзүм ушундай деп эле көп адамды таарынтып, көптөрдүн көңүлүн калтырган бир чатак адаты бар экен. Ошону байкаган атасы бир күнү баласын чакырып, бир мүшөк толо мык берип, мындай бир насаат айтат. Балам, дейт атасы, мына сага бир мүшөк мык, сага муну жөн берип аткан жок. Күнүгө канча жолу, канча адамдын көңүлүн калтырсаң, таарынтсаң, ошончо жолу, ошончо ирет могу мыктарды корооздагы жыгач дарбазага кагып турасың, дейт. Биринчи күнү баласы дарбазага 37 мык кагат. Демек ошол күнү 37 адамды таарынтты, көңүлүн калтырды деген сөздө. Дарбазадагы мыктар көбөйгөн сайын балага акылы кирип, ал өзүн контролдоп, баягы ачууланган адатын калтырып, дирдеңде бар кимди капаланта берген, таарынта берген мүнөзүн калтырып, дарбазага кагылган мыктардын саны күн сайын азайып жүрүп отурат. Ошентип бала өзүнчө бир тыянак чыгарып, бирөөлөрдү капалантып, анан ошонун айынан дарбазага мык кагып, ошол насаатты мээмне бышырып, мен адамдарды бекер эле капа кылыптырмын деп өкүгөндөн көрө, өзүмдү өзүм кармана билишим керек экен деп ушундай бир бекем жыйынтык чыгарат. Бала акыры бирдемени түшүнүп, бир күндө эч бир кишини, эч бир адамды нааразы кылбай, таарынтпай, шагын сындырбай, өзүнүн акылын жүгөндөп, контролдоп, сабыр кыла билген деңгээлге жетишет. Баласынын мүнөзүнүн оңоло баштаганын байкаган атасы уулун чакырат да айтат: "Уулум, эми берака кел. Эми сен өзүңдү мындай кармана билген, сабыр кыла берген ар бир күнү дарбазадан бирден мыкты сууруп тургунуң", дейт. Баласы макул деп, сабырдуулукту, өзүн өзү карманууну үйрөнүп, кыскача айтканда, дарбазадагы мыктардын баары суурулуп бүтөт. Мына ошондо атасы баласын колунан кармап, жыгач дарбазанын жанына акырын жетелеп келет дагы: "Балам, сенин аракетиңе бали. Карачы, бир дагы мык калбаптыр. Бирок мындай байкасаң, суурулган мыктардын ордунда оңурайган тешикчелер, жылчыкчалар калыптыр. Эми ал тешикчелер эч качан бүтөлбөйт. Жыгач дарбазадагы мурунку бүтүн кезиндегидей болбойт", деп ушундай бир салмактуу насаат айтыптыр. Ушундан улам эмнени айтса болот? Эгер сиз кимдир бирөөнү таарынсаңыз, капа кылсаңыз, ошонун артында, тереңинде, адамдын көңүлүндө кичине бир бүдүрдөй болсо дагы ооруксунган жараат калат, тешикчелер калат. Таарынтып алганыңды кеч болсо дагы түшүнүп, мен ушуну туура эмес кылыптырмын деп, баягы айтып алган ачуу сөзүңүздү кайра артка алып, кечирим сурайттырсыз. Бирок ошол көңүлү сынган адамдын жан дүйнөсүнүн тереңинде сиз жаралаган жарааттар, тешиктер баары бир кала берет. Ошондуктан мына менин мүнөзүм ушундай, характерим ушундай, болгонум ушундай деп ачуу менен, эмоция менен, оозго келе калган эле сөздөрдү тарс-турс айтып, оройлонуп, корсулдоодон мурда жетип өлчөп, бир кесип ойлонгонду, сабыр кылганды үйрөнүңүз. Өмүр бою эсинен кеткис кылып бирөөлөрдүн мындай жан дүйнөсүн жаралап коюудан сак болуңуз. Бардыгыбыз сак бололу. Жакшылыкты жайылта берели ушинтип.
көңіл бұрғаныңыздарга чоң рахмат. Саламатта қалыңыздар. Ассаламу алейкум.